Assalamu алейкум, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Баарыңыздар менен амандашып адаттагыдай эле алып барчу мен Нурмат Абыкеев. Бүгүнкү күндө силерден келген суроолор боюнча, силерден келген жазуулар бизде Instagram, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу да кайрылдыңыздар. Ошо кыргыздын каада салтын кийинки жаштарыбыз көп билбей атат. Же биздин ата-энелерибиз жеткире албай калып атабы? Ошол жөнүндө толук түшүндүрө турчу эксперттер болсо чакырып коюңуздарчы деп өткөндө мага кайра жазгансыздар. Ошондуктан бир дагы атайын суранып, ошо маданияттын ардагери, элибизге белгилүү канча деген кино, фильмдерге тартылган, кыргыз элине кызмат кылып, ошол кыргыз элинде тойлор деген момундай салт менен өтүш керек деп 40 жыл бою тамадачылык кызматын кылып келген Эшенгул Барпиев агабыз эфирде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Агай, биздин эфирге кош келипсиз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Эң негизгиси. Шүгүр деп пенсия күтүп коюп жатам буюрса. Мага күздөгүдөй да азыр. Ушу өзүң айткандай 40 жыл, 45 жыл Кыргыздын жакшылыгында желек болуп, ушулардын кызматын жасадым. Кыргыздын салты дегенде уйкум бузулуп, кыргыздын тили дегенде уйкум бузулуп, жалаң ошо менен ушул жашка келдим. Эми ошо күздөгүдөй акырын жемишин жеп, жаштарга кичине үлгү бололу, жакшы улгаялы, билген нерсени кийинки муунга таштап кетели деген жакшы ушу мезгилге келип турабыз. Кудайга шүгүр. Мындай деп айтып калып атышат да, азыр кыргыздын салты деп такап туруп, жаңы закондорду киргизип атасыңар депчи. Бирок мисалы азыр бул тууралуу ошол жаңы закон дегени мындай. Кийинки жаштар бул нерселерди көп уккан эмес да, мондай салт бар илгертиден. Же болбосо жанакындай өпкө чапмай, дагы бир нерселер бар экен. Мисалы үчүн ар бир областтарда ар кандай салттар дагы бар да. Анын баардыгы тең эле баягы кыргыздын илгертебей келаткан салттары да, же ошол өпкө чапмай булар кийин келип калганбы? Жок. Биз муну бери карашыбыз керек да. 90-жылы, 91-жылы Советтер Союзу деген улуу держава жок болду түп тамыры менен. Биз ошол СССРдин курамы деп бир республика болгонубуз менен өзүбүздүн салтыбыз, наркыбыз, тилибиз менен келе бердик. Анан 91-жылы Союз таркап, ар ким өзүнүн арбайын, арабасын тартып, кыйналган, жол издеген, чырак көтөргөндөр аз болуп, жол таппай калганда эл эмне болду? Бул маселе курсактын маселеси болуп, элдин баары базарга чыгып кеттик. Ошол маалда тарбия, таалим дегендин бардыгы унутта калды да. Таалим, тарбия деген, улуу нарк деген, улуу сөз деген мондай бир жайгерчиликте, жакшы олтурушта, үй бүлөдөгү жанагындай бир көйгөй жок кезде, ата менен бала маек курган кезде, эне менен кыз маек курган кезде, жанагындай аксакалдар үйгө толтуруп бир жакшылык жамандыкка чогулганда чуркап барып колго суу куюп бата алган кезде бир сонун учурдун бардыгы анан унутта калды да. Ошо менен элдин баары курсактын айласын табабыз деп кетип калып, балдарга болгон тарбия такыр эле тыйылып калып, анан ошол муун 90-жылы төрөлгөн балдар бүгүн эмне болот? Бүгүн 36-га келди. Демек жанагындай суроолорду айтып аткан, бизге каяктагы мыйзамдарды таңуулап атасыңар, өпкө чапмай деген уккан эмеспиз, уча тартмай деген түшүбүзгө кирген эмес, бул эмне, каяктан, качан дегендердин бардыгын билбей калган муун келип калды да. Эми антейин десең, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдон бир жакшы сөз калды: сен улутка, коомго, мамлекетке пайдаң ушул болот, үйдөгү балдарыңды жакшы тарбия бер. Анан ата болгондон кийин атанын уулу бол, биринчиден элиңди сүй, жериңди сүй, улутуңду сүй, тилиңди сүй, нарк салт деген бар, санжыра тарых деген бар, басып өткөн жол бар деп айтып жүрүш керек да. Эркек уулга ата деген. Кыз кишиге энеси айтат, кыз кишиге 40 үйдөн тыюу дейт. Кыз деген баягы акындар айтып атат, Кыргызда кыздын атылык, Кыргызда кыздын чачылык, кызыгын көрбөй дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук деп. Ушуга окшогон нерсенин бардыгын ата менен эне балдарга өткөрүп келе берсе, муундан муунга өтөт да, биздин салтыбыз сакталып калат да. Анан 30 жылдык жанагындай анклавда калып калса, азыркы ушундай суроо берип же түшүнбөй
калып аткан жаштарыбызда күнөө жок. Маселен бар ошо ата-энелерибизде. Эми ата-энелерде күнөөлүгү болбойт. Себеби ошол кезде жумуш деген жок. Акча табуунун жолун издеп кара курсактын айы менен алды Америкага кетти, арты Москвага кетти. Жайылып кетпеди. Ошондой заман болду. Бул бир эле кыргыз элинен, кыргыз мамлекетинен пешенесине, тагдырына түшкөн нерсе эмес. Ошол кездеги Советтер Союзу ыдыраганда 16 мамлекет өзүнүн арабасын тартып кеткенде бардыгынын көйгөйү ушул болуп калган. Анан ушул нерсе эми бул улутубуздагы бир чоң сыноо болгон. Бирок азыр эми баягы аккан арыктан суу агат, көзүн көрүп калгандар, аксакалдарыбыз, уюткулуу улууларыбыз, нарк алып жүргөндөр бар да. Мана ошолордун бири кечеке эле экс мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов эмне деген тарыхтын баарын айтып атат. Эмне деген макал лакаптардын түшүндүрмөсүн берип атат. Кыргыздын кызы кандай болуш керек, уулу кандай болуш керек, баатыры кандай болуш керек, байбичеси кандай болуш керек, кербезденбеген келини кандай болуш керек, тукум кандай уланыш керек, элди жерди сыйлоонун, ардактоонун, ыйыктыгын сезүүнүн формуласы кандай болуш керек. Ошонун бардыгын Санжыра тарых менен Сүйүнбек Касманбетов далай айтып берди, туурабы? Мына азыр нарк деген, жол санаты деген, нарк куржун дегенди укпаган кыргыз калган жок. Эми ошол идириги бар, өзүнүн ар жагында кызуусу бар, анан чындан эле мекенчил болом дегендер болсо, кыска материал көп го. Эми бизге келген суроолор боюнча мен баштай берейин, сизди чакырганыбыздын себеби. Эми кичине ата бала ушундай тойдон кичине таарыныч болуп кеткен экен. Кудага барган экен да. Мисалыбы же чынданбы? Чынында ошол суроо келип атат да. Ошол жактан мындай эл арасынан келген суроолор да. Мындай дейт. Эми бир тойго барган 50-ге чыккан баласы келин алыптыр. Баласын үйлөнтүптүр. Кайната болду, куда болду. Кайната болду. Ошол жака барган кичине талаш тартыш да. Эми ага чейин ошол негизи эркек бала атасын сыйлаш керекпи, энесин сыйлаш керекпи деп ошо кыздар жазыптыр мага. А бирок эркекти ар дайым төргө деп илгери биздин аталарыбыз, апаларыбыз үйрөттү эле дейт да. Алардын айтканы боюнча ошол атанын сөзү ок деп айтылган. А бирок кийинки жазылган боюнча биздин азыр кандай бурмаланып деп атпайбы? Айткандар боюнча жок, биринчи эненин сөзү күчтүү болот, анан атанын сөзү андай деле күч бербейт деп айтылат деп айтыптыр да. Анткени энени көбүрөөк сыйлаш керек депчи. А илгерикилердин сөзү болсо, атанын сөзү ок деген сөз бар экен деп. Маселе жок. Бу жерде мазыт таксырлар, шарият жолунда жүргөндөр, Курандын өзүндө да, биздин түшүнүгүбүздө да эне деген бул ыйык, эне деген үйдүн куту, сени жарык дүйнөгө алып келген. Биз той тамашада көп айтабыз да, 9 ай боюна көтөргөн, толгонуп түн уйкусун бөлгөн, эне мээримин эмчек сүтү менен берген, 9 ай курсагында көтөрсө, 9га чейин бооруна көтөрсө, өмүр бою жүрөгүнө көтөрсө, бул энеден ыйык нерсе жок, бул жашоо берген нерсе. Бирок атанын сөзү ок, эненин сөзү бок деген дагы бир нерсе. Бул эми ата деген бул үйдүн ээси да, ошол балдардын атасы. Эне деген мисалы үчүн катуураак кармай албашы толук мүмкүн. Эне мээрими күчтүүрөөк болот. Ата болсо тарбиясы күчтүүрөөк, катаалыраак болот. Бул эркек балдарга мүнөздүү, жакшы сапаттарды үлгүсүн атадан алыш керек. Анан эми ал ата баланын ортосунда энеси жакшыбы, атасы жакшыбы деп азыр жанагы киргиздердин арасында, жаш үй бүлөлөрдүн арасында ушундай суроо көп берилет. Мамы больше любишь или папу больше любишь деп мындай бөлүшүү болбош керек. Бир бүтүн үй бүлөдө атага болгон урмат, энеге болгон урмат, уул кыздан экөөнө бирдей болуш керек. Мына ол жерде бир момундай бир кайчы нерсе бар. Эркек бала энеге жакын болуп, кыз бала атага жакын болуп кеткен нерсе бар. Анан жанагы генетика деген жерде атасынын көп кыял сапаттары баласына караганда кызына өтө турган дагы бир медициналык, бул бир тастыкталган генде ушундай жана процент деп коебузбу, салыштырмалуу мына ушундай нерселер да бар. Негизи толук үй бүлөдө тарбияны эне дагы, ата да берет. Бирок атаныкы көпчүлүгү көзөмөл эле, көзөмөл.
Себеби биздин апалар өтө акылдуу болгон үчүн илгери айткан, ey бейбаш кылып атасың, кечинде атаң келсин, атаңа айтам. Ey тынч отургула, атаң келе жатат. Кое тур, атаң чечсин, атаң менен акылдашалы, атаң эмне дейт, ошондой болот. Карачы, мына ушундай тарбия болгон. Анан азыр эми батышка барып атабыз, чыгышка барып атабыз, Европаны аралап кеттик. Бир Чикагонун өзүндө 50 миңге жакын кыргыз жашап атат. Азыр балаңды чаап койсоң сотко берип атат, кызыңды урушасып койсоң даттанып атат. Менин укугум деген маселе пайда болуп, муну мыйзам кылып койгон ал батыш жергесинде, башка элдерде. Бизде андай жок да, бизде улуунун сөзү дайыма урмат болгон, улуунун сөзү ок дегени бул мыйзам. Кадимгидей андан ал чектен чыкпаш керек. Ошон үчүн ата деген бул көзөмөлдөп айтканымдын жалпы түшүндөрүн мындай деп түшүнүшүңөр керек да. Бардык нерсеге жооптуу ата болот. Үйдүн ээси катарында. Ошон үчүн бул атанын ордун биздин ата бабалар өтө өйдө койгон. Бул элдин тагдырын чечкен, айылдын тагдырын чечкен, бала чаканын келечегин түптөгөн. Ал үйдөгү тарбия деген эненики. Эне курсагын тойгузат, жылуу кармайт, таза кармайт. Ата ошо көзөмөл үстүндө турат. Бери талаш болбош керек. Энеге болгон кандай урмат болсо, атага болгон урмат андан 1 миллиметрде кем болбош керек. Бирок барыбыр биздин урутубузда ата журт деп айтылат, ата тегиң деп айтылат. Ошон үчүн атанын орду зор, бийик, гендердик саясат канчалык күчкө кирген күндө да эне киши, ургачы киши, аял киши атадан бир саам, бир карыш төмөн жүрүп туруш керек. Бул бабалардан келе жаткан салттуу нерсе. Мен жаңылык киргизип аткан жерим жок. Эч кандай мыйзам бирден бузулбайт. Ата сыйлаш керек. Энени урматташ керек. Экөө бирдей эле. Эми жанакы боюнча, ушул Кудага барган боюнча да. Жана 50ге чыккан жигит Кудага барып, баласын үйлөнтүп. Баласын үйлөнтөт. Бирок ошо 50ге чыккан жигиттин атасы, апасы дагы бар экен. Бактылуу. Ошондо баланын чоң баланын чоң атасы да бар, чоң апасы. Аткан баланын чоң атасы да, чоң апасы да бар. Бактылуу экен. Жакшы, үй бүлө. Бирок той болот. Биринчи тамак берилет, экинчи тамак берилет, ал той үйдө өтөт. Бирок баягы эң сый тамак деп коет го бизде, устухан тартмай. Ошол устухан тартмайга келген маалда кудалар эң улуу устухан учада кыргызда. Куданыкы. Кудалар ошо учаан алып келип, өзүбүздүн кан куда алыш керек деп, кан кудага менен кандай сүйлөшүлгөн, кандай жолу менен алып келген билбейм, бирок чоң атасына эмес, ошо үйлөнүп аткан кудасына, өзүнүн кудасына тартат да. Баланын атасы. Негизи көпчүлүк тойлордо эми көрүп эле жүрөбүз да. Куданын астына мынакей сизге уча, сиз кан кудабыз деп алып келсе, жанында аксакалдар болсо, тиги баягы өзүнүн ырымын жасап, бирок сакалдууларга узатып коет да. Аны дагы көрүп жүрөбүз. Бирок бул жакта кандай түшүнүк болгонун билбейм. Ошонусун бул жакта кыздары да чалып, ушундай биз менен байланышып, анан ушундай кыргыздын салтын билген аксакалдардан чакырып, эфирге чыгарып, элге жеткиргилечи деп суранганын да себеби ошол болду. Кудасы берген учаны баласы алыптыр. Чоң атасы жөн эле карап отуруптур. Элдин көбүнчө мындай бозоруп эле калып калды дейт. Кыздар бул атама бериш керек эле тигиндей десе, жок, кан куда болгондон кийин мен алышым керек деп баласы бербей коюптур. Ошол тууралуу кандай болот? Негизи ошол кан куданын өзүнө бериш керекпи же чоң атасына бериш керекпи? Мен азыр түшүндүрүп берейин билгенимче, бирок ушул түшүндүрүүнүн алдында мындай окуядан, мындай мамиледен Кудай сактасын деп баштайм да. Бул өтө туура эмес, бул өтө одоно. Салт бузулган жер, салт тебеленип кеткен жер. Сен 15 жолу куда бол мага десең, балаңдын 5-өөнү үйлөнт мага десең, бирок атаң тирүүдө, атаң төрүңдө отурат, куда башы болуп келди. Сенден мурун кулдукта айткан,
Ошол сен күтүп аткан кудаңдын эң төрүндө атаң отурат, апаң отурат. Ошол учанын ээси сен эмес, сен атаң. Эгер атаң жок, бир тууган агаң болсо, агаңа өткөрүп бериш керек. Тыйынын өзүң бер, ырымын өзүң бер. Ошол жерден салт билгендик кылып туруп, куда дагы бир жолу кулдугубуз бар, сый урматка чоң рахмат. Мен атамдын көзү тирүү, мына куданын башы болуп келди. Бул киши 70-80де. Бул киши далай жолу кыз чыгарып, келин алып, мана мени дагы артып көгөртүп үйлөнткөн ушул киши. Мен акырын ырымын жасайын, атамдын алдына койгула учанын ээси ошо киши деп туруп, айта турган жерде болчу да бул жигит. Эмне үчүн антпай койду мен билбейм. Бул дагы бир жолу айтайын, мындай салт бузулган жерден Кудай сактасын, минтпешибиз керек. Бул бир жолу ушундай болсо, эки жолу ушундай болсо, 3 жолу ушундай болсо, бул салттын бузулуп атканы, элдин бузулуп атканы, нарктын тайып кетип атканы дал ушул жерде. Бу жерде бир 3-4 момундай фактор деп коелу, себептер болушу мүмкүн. Биринчи себеп, Кудага келгиче атасы айтышы мүмкүн. Ой, мен далай уча жеген балам. Бала сеники, Куда сеники. Учаңды ала бер балам. Мен таарынбайм дейиши мүмкүн. Атасынын уруксаты менен учаны өзү алса, атасынын учасы. Анда бул силерге капачылыгын, таарынычын жазгандар болбойт эле. Демек таарыныч болгон үчүн, жанагындай атасы уруксат бербеген үчүн, таарынып калган үчүн ушул капачылык сизге жетти. Экинчи маселе, жана уядан учканда эмнени көрсө, уяда жат эмнени көрсөң учканда ошону аласың, алма сабагынан алыс түшпөйт. Ушуга окшогон кыргыздын бир салыштырмалуу макалдарды негиздеп айтсак, ошол элүүгө чыккан балага атасы да жакшы өз учурунда тарбия берген эмес. Кыргыздын салтын, наркын айта жүргөн эмес. Бала билбестик кылды. Мен бардык эле күнөөнү ата менен энеге биз көп учурда жармаштырып коебуз. Ата энеси тарбиясы бербесе ушундай болот деп. Балким дээринде жок болушу мүмкүн. Себеби кыргыз муну да айтат. Атага тең бала, атадан артык бала, атадан кем бала дегендер да бар. Өтө мыкты тарбия берем десең деле, нар жагында дээринде жок деген нерсе, нар жагында жок болсо, ал балага 10 жолу айтып, 10 жолу какшасаң да, аны кабыл албай койсо, демек мындай да дагы көрө оор болуп калабы, одоно болуп калабы. Ачыгын айтыш керек. 10 жумурткадан деле бир састык жумуртка чыгат да. Кандай дейсиз? Туура. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Дагы бир фактор болушу мүмкүн. Балким учаны алдыга коюп, Кудамдын учасын өзүм жейм деп отурган жигиттин келинчеги ошол Кудага барарга чейинки 3-4 күн мурун себепкер болуп калышы мүмкүн. Сен барып алып тойти уча сага тартылат, сен Кудасың. Анан атам отурат, атама тарткыла дебе. Атабыз аман болсун, далай жегендир. Бул сенин биринчи жакшылыгың. Уча алдыңа келсе акчасын бере эле өзүң же деп, келинчеги бурап коюшу да мүмкүн. Мындай факторлорду издей берсең көп эле. Бирок жакшы салтты, наркты билген чөйрөдө жанагындай 15, 20, 30 киши олтуруп, бир дасмалдан, бир казандан аш ичип аткан жерде ошол учанын келиши да бир башкача жүрүш менен келет да бул. Кана эмесе урматтуу кудалар, дагы бир жолу кош келдиңиздер, силер тапкан, биз тапкан бала чагабыз бактылуу болсун. Сыйга сый, сыраяка бал дейбиз. Азыр эми кыргыздын улуу сый тамагын тартканы калдык. Устакандарын алды, мына уча кан кудабызга деп келип атпайбы? Демек жана 30 киши мунун баарын күбө болуп көрдү. Ошолордун ичинен нарк билгендер байкаса бул өтө орой жана одоно бузулган нерсе да. Минтпеш керек. Мен эми кандай десем да ошол кыргыз туугандарым, мен эми 44 жылдан бери кыргыздын жакшылыгында келатам го. Кичине бир ачуураак айтканда, бул уча деген жакшы сый тамак, бирок жылкынын эми бир
бүтүн жамбашы ушундай да эми. Эми адамдын курсагы тоет. Маселе ушу тамакка барып такалбаш керек. Ошон үчүн эми мен ойлоно турган жерге келгенде бул атага болгон урмат, жашы бир топко барып калган ата болсо көңүлүн оорутпай, көңүлүн кайра өстүрүп кое турган ата, сиз бар үчүн биз барбыз. Ата, сиз төрдүн көрүксүз акылыңыз менен ушул турган бүгүнкү жашыңыз менен бизге дайыма аска зоо болуп жүрөсүз. Мен жебейм, мен алдыма койгондон да тартынам, сиз турганда деген сөздү жанагы элүүгө чыгып биринчи куда болуп аткан жигит айтыш керек эле да. Ата деген аска тоо, эне деген боорунда аккан булак, балдар болсо күйүп турган, жанып турган шам чырак деп эмнеге аска тоого теңейбиз да. Анан болор жылкынын бир эми эттүүрөөк, майлуураак, коозураак болгону менен мен билбейм, ата турган жерде бул маселе орой бузулуп калган, атасына бериш керек болду. Акырын көрсөтпөй тыйынын алып туруп, атасынын чөнтөгүнө буга чейин салып дайындап коюш керек. Же болбосо кудасы менен сүйлөшүп, ай куда, кулдугумду кабыл алдың, балдар үчүн бактылуу жашайлы, азыр эми уча тартасыңар, аны деле сезем, бизге барсаңар биз да ошентебиз. Тээ төрдө отурган атамдын алдына алып барып тарта бер, ана мен тыйынын берип коем дегенге чейин баардыгын тактап коюш керек. Анан жанагындай 30 кишинин көзүнчө атасы төрдө бозоруп отурса, учаны алып алса, бул эми башка улутта, башка элде кандай билбейм, мен үчүн өтө орой одоно болмок. Ошондой байкагандар болгон үчүн таарыны кеп косколуп, анан бул ушул жака чейин жетип келген окшойт да, бул сюжет, ушундай түшүндүмбү? Ошондой болуп атат да. Анткени ал кыздары кайдымкыдей эле мага күйгөндөй эле биринен өтүп бири мен телефонду Ал кыз ошо конокто отурган кызбы? чогуу барышкан. Чогуу барышкан. Чогуу барып, эми көрүп аткан болсо мен ачык эле айта берейин, 2 кызы бар экен, 2 кызы 2000 сомдон экөө атасына даярдап коюп туруп уча бергенде ушундай берип койсуң. Карабайсыз, мына көрдүңүзбү? Демек ошол кыз киши болсо да, божомол менен болсо да учанын ээси атабыз болот деп алдын ала билген, ишенген. Ошон үчүн чөнтөгүнө ырымдап теги учаны көтөрүп келген куда тараптын жаш балдар алып келет да. Ошолордун чөнтөгүнө салып кое турган акчасы да дайым болсун деп алдын ала билген. Анан ошо кыздар билген нерсени жанагы 50ге чыккан баласын үйлөнтүп аткан баласы билбей калганы мен үчүн өтө оор. Мындай балдарды эми билбейм, эми ал бул вирус болуп жугуп кетпеш керек да. Ошону биздин балдарга, биздин көрүүчүлөрдүн алдында, ошо TikTok'та алдыңызда мындай кийинки өсүп келаткан балдарга кенен түшүндүрүп айтып берип коюңуз. Эми негизи кыргыздын өзүнүн наркынан, салтынан, басып өткөн тарыхынан, сан жырасынан биздин улут экенибизди биз далилдеп, тастыкталган үчүн биз кыргызбыз деп жүрөбүз да. Бизге тиешелүү болгон ала тоо жергебиз. Бизге тиешелүү болгон эне тилибиз. Бизге тиешелүү болгон ата мурас өрүк комузубуз. Бизге тиешелүү болгон ала тоого түспөлдөш болгон калпагыбыз. Мына ушунун баары бул кыргыздыкы. Эми тамак ашка келгенде айран, сүт, кымыстын баардыгын бозосун барын айтайм, мен суусундуктардын бир таң калган жерин. Кышында кыргыз бозо ичет. Бозо биринчиден жылуу. Экинчиден таруудан, бугдайдан, арпадан кылат да, кыштын күнү ичти ысытып, адам дайыма жылуу алып жүрөт. Анан ошол ичиндеги угут менен кошо адамдын ысып жылуу жүргөнүнөн чыкар бул ток болот. Бул ток. Азыркы жайдын күнү жарым ичип атпайбы? Андан да калориясы күчтүүрөөк. Кышында ушуну ичкен. Суусундуктардан жайдын күнү суусунду да кандырган бул кымыз. Дарылык жагы да бир башкача. Анан эми эт ашка келе турган болсок, ой, кой деле айталы 12 жилик деп айтабыз, 12 жилик. Ошол 12 жиликтен кийинки акыркы бир 30-40 жылдын ичинде бир топ региондогу туугандар, башка региондогулар
моюндарын алып жүрөт. Ооба бизде деле кой союлса баш тартчы деп. Анан кийин эле ушул башты дагы жаштарга таратып калышпадыбы? Ой эми аксакал болуп отурса анан башты аксакалга тартып мына куйкун жегизесиңер деп. Ушунун баары салт бузулгандан да. Маселе куйкунда эмес да. Маселе сизге арналган малдын башы жанына жан башты кошо коет. Башты коет. Эгер дагы бир улуу боло турган болсо, 2 жан башпы, ага да 1 жан баш берет. Анан демек баш 1 жан баш менен кетсе, кийинкиге дагы ошондой жан башты тартса, апалардын эң улуусу же кудагый болуп келген кишиге куймулчагын берсе, андан кийин чүкөлүү жилик кетсе, андан кийин жото жилик кетсе, андан кийин кар жилик кетсе, ушундай болот. Эми жылкыга келгенде, мисалы үчүн көл нарындарда вертолеттеп коет. Бу да өтө улуу сый. Көл менен нарын тарапта уча табакка деп 10-15 кишини өзүнчө бөлүп тизме кылып өзүнчө сый урмат кылат. Мен өзүм Таластан болом, бир 30 жылдай болуп калды го дейм. Бир 30 жылдын ар жак бер жагы болду. Таласта жамбаш, бул эми жамбаштын жалпы формасынан уча бөлүнүп чыгат да. Аны 6га же 4ке чаап коюп эле биз сый тамагыбызды бере берчүк. Бир 30 жыл, 40 жыл мурун. Анан Таласта учанын тартылып калганы кийинки эле бир 30-40 жылда болду менин билишимче. Анан башка жерде ошол учага болгон сый урмат өзгөчө деп туруп, сөзсүз түрдө эгер куда сөөк болсо, куданын өзүн алып барып коюп, куда билимдүү, нарктуу киши болсо агасына же атасына узатуу, бул калыптанып калган нерсе, бул мыйзам жазылбаган, өзгөртпөш керек. А эгер куда сөөк жок, жөнүнө бир жамаат отуруп, ошол жерге бир мал союлуп, жылкынын учасы тартыла турган болсо, эң аксакалына сөзсүз түрдө анын паспортун карап, анын кызмат абалын карап эмес, эң аксакалына. Анан эмне болду? Анан жылдар өтүп атат да, азыр ошо аксакалдар калып калат, биякта бир галстукча бир кызматтагы отурат, ошого тартат. Кудалары отурат, жок кудалар токтотуп коелу, дагы бир кызмат бийигирээк буга тартат. Мына ушинтип отуруунан ашмалтай чыга берсе, менин коркконум кийинки бир 30-50 жылда биздин улутубуздун эң бабалардан илгертен, эзелтен, алмустактан бери келе жаткан салтыбыздын жоголуп кетүү коркунуч болот. Ошон үчүн айтыш керек. Мен үчүн азыркы сизден уккан окуя, эгер болгон окуя боло турган болсо, бул чындан орой жана одоно болгон. Ата менен апаңдын көзү тирүү турганда болгон сыйдын баарын ошолорго көрсөтүш керек. Анан эми бир жылкынын бир эттүү жери, бир көчүгүнөн талаш болбош керек да. Бул эми мен өтө орой айтып алдым, кечирим сурайм, бирок чыны ошол да. Ошондон ата менен баланын ортосунда арас болуп, анан экөөнүн ортосундагы ал нерсе жалпы отурган 20-30 куда барса, аларга кызмат кылып, чайып, сый кылып аткан бул кудалар тарап болсо, сөз деген бул ушундай да, бул жанагы сарафанный радио болуп туруп кетти да анан. Атасы менен таарынышып жүргөндөн кийин анан атайын кылды дейт. Тарбия көрбөгөн неме турбайбы? Yak окуй, бул биз куда деп сыйлап атабыз. Бирок атасы турса, атасына берсе болмок деп эле кызмат кылып, ошо чай сунуп, куда тосуп атканын ошо үй бүлөнүн мүчөлөрү байкап калса, булар деле айтмак. Бул жакшы нерсе эмес да. Ошон үчүн мен ошо жаштарга да мен кыргызмын деп, мен атанын уулумун, мен эненин кызымын деген кыргыздын ар бир кыз уулу Кудай өмүрүңөрдү берсин, узагынан болсун, жакшылык деген, жамандык деген эриш жүрөт, чогуу жүрөт. Ошол бир узак жолуңарда мындай дасмалдарда көп олтурасыңар, ушунда билиш керек. Учанын ордун билиш керек, куймулчактын ордун билиш керек, баш тартуу бул улууга, меймандын ана башына тартылыш муну билиш керек. Мейман олтуруп калганда тамактын алдында тургузбай туруп колго суу куюп, бата чогултуш керек. Тамак жээлип бүткөндө ошол жерден дасторконго бата сурап туруп, кайра суу куюп, кайра бата алыш керек. Ушунун баарын жасабаса, кийин эмне болдук? Сырттан эле жууп алабыз. Деп анан бир куудул айтып атат, сыртка чыгып алып,
Аксакалдар чыгып кеткенде анан мугалимдик деп коебузбу эшиктин алдында. Мен ошол жерден бир аксакал колун чайкап атат дейт. Айланайын мугалимдик көкмөк экенсиң көгөр, аппак экенсиң агарып кет. Батамды сага берейин, эмне кылайын деп анан кетип атат. Бул эми какшык да, бул какшык. Ошол жерде бала чака деген чуркап жүрөт. Мен мына 65 деген жаштын чайын ичип атам. Үйгө келген аксакал болобу, мейман ысман болобу, кошуна балдар менен чуркап жүргөн кезим болсо керек. Мисалы үчүн 5, 6, 7, 8 жаш. Ошо балдардан очерет менен талашып, колго сууну мен куям деп, жанагы кумганды талашып, мен суу куям деп талашып үйгө чуркап ара аксакалдарга суу куюп, жылуу суу улам үзүп куюп, сүлгүнү бериге коюп алып, анан ар бир аксакал отуруп алып, өмүрүң узун болсун, атаңа рахмат, көп жаша, менин жашыма жет, бактылуу бол, ырыс кешиктүү бол, кыргыздын туусун көтөргөн уул, канча деген бата чогулат. Ошонун баары чыныктастырып берилсе, агарганыңа, көгөргөнүңө жакшы да ошол жерде суу куйганда бата бар экенин билиш керек. Ошондой балдар азайып, ошолордун акыркы мууну биз болуп кала турган болсок, мисалы үчүн, 65 деген жашка биз кирип кеттик. Анан азыр чуркап ой, сырттан эле чайкап, сырттан эле жууп алабыз дейбиз. Мына ушунун баардыгын азыр жаштар билиш керек. Мунун баардыгы билинбеген менен сый урмат, билинбеген менен ошол жерде бата, ошол жерде тилек айтылат. Көзүн көрүп калган аксакалдардын жанында отуруп сөз угуп чоңойгон менен. Анан эл болгондон кийин, журт болгондон кийин Нурмат мырза чындыгы ушул да, биз казак боло албайбыз, биз немис боло албайбыз, биз орус боло албайбыз, биз кыргызбыз. Биз кыргызбыз. Ошол жана калпакты бекер айтканым жок. 5 мартта канча 10 жылдан ашып калды ак калпак күнү деп. Мен ушундай бир кээде ичим ачышат. Эмне үчүн 365 күн бир жылда айлана турган болсо, 5 март күнү таап келчи калпагымды деп туруп ошол күнү кийебиз да, 364 күнү сандыкта жатыш керек. Бул бир деп кой. Экинчи ичим ачышкан нерсени дагы көрүп байкап жүрөм. Каерде жамандык, каерде бата болсо, алып келчи калпагымды деп жамандыкка барып баш кийим калпакты кийебиз. Ой, сенин улут экениң, сенин кыргыз экениңди даана айтып турган паспортуң калпак болгондон кийин эмне үчүн жакшылыкка кийбейсиң? Эмне үчүн тойго кийбейсиң? Эки гана жерден мен калпакты көрөм. Ноорузда кийишет, анан Куран окуткан жерде же бир батага барганда кийет. Күнү түнү эле кийип жүр да. Өзбек туугандар ой элине кыш жай топустун сүрбөйт го. Же болбосо тетиги Кавказ эли өмүр бою жанагы папактын кийип жүрөт го. Ооба. Бул сен даже тилиңди оозуңан сөз чыга электе, сени көргөндө, калпагыңды көргөндө, бул кыргыз турбайбы деп, дүйнө эли бизди тааный ала турган паспортуң негизги атрибутуң ушул да, жакандай дейсиң. Туура. Мына футболканы кийебиз, дагы бир жерден кийебиз, жынсыны кийебиз. Азыр 99% көчөгө чыксаң бүт кепкаларды кийебиз, анан кыргызбыз деп жүрөбүз. Мен өзүм да мисалы үчүн кепкени кием. Анан ушундай сөздөрдү айтып алып, анан уялам. Эми калпак кийип жүргөн ошо 100дөн бирөө, 1000ден экөө чыгат. Антейин десең, эми кээ бир жерде бир ак карага болуп да көрүнөсүң. Бирок жалаң калпак кийип жүргөндөр азамат. Ошол эле жана Ырысбек Жабиров 5 март ак калпак күнү деген кышы болобу, жазы болобу, автор ошол да, майрамды жогорку кеңештен өткөзгөн, майрам күнү болсун, калпак күнү болсун деп. Ошо Ырысбек азамат бир тууганыма мен ыраазымын. Ошо 4 мезгил калпак башынан түшпөйт. Ошого өтпөйлүбү? Анткени биз ошентсе турган болсок, балдарыбыз калпак кийет да. Эмнеге күнү түнү калпак кийесиз ата деп сурайт. Анан айтасың да, калпак деген бул биздин гана улуттун тиешелүү, бизге гана менчик болгон бул баш кийим. Илгери аталар айтчу, баш кийимди ыйыгыраак карма, бийик жерге кой, бирөөнүн колуна карматпа деп. Ошондой нерселерибизди өзүбүз сактап алсак, кошуна туугандарыбыз, башка улуттар келип бизге
мындай болду, андай болгула, муну сактап калгызап айтпайт да, биз өзүбүздүн ичибизден өзүбүз чындан эле мекенчил, улутчул, патриот болушубуз керек. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, баарыңыздар тең мындай кенен уктуңуздар, кенен түшүндүңүздөр деген ойдомуз. Себеп дегенде атаң энең тирүү турганда сыйлап ал деген жакшы сөзүн айтып атат. Атаң турганда устукан талашпа деген сөз айтып атат агайыбыз. Мунун баардыгы тең чындык. Ошондуктан өсүп келаткан урматтуу жаштар агайдын сөзүнө мындай жакшылап кененирээк көңүл салып, кулак салып, дагы бир жолу кайталап, эгер YouTube аркылуу, бул эфир аркылуу дагы чыгат жалпы жумурай журтка, андан сырткары ушул YouTube аркылуу дагы ушул эфир салынат. Ошол жактан да кенен көрсөңүздөр болот. Азыр бизде байланышта отургандардан мүмкүн болсо мен Бир-эки суроолу, бизде көп болуп кетиптир да бул жакта. Эми жетишкендин окутуп отурели, калган туугандар эми таарынбасын. Абдан жакшы сөздөр айтылып атат кыргыздын салты боюнча деп жазыптыр. Эшенгул агай, ишиңизге ийгилик деп жазыптыр. Рахмат, бар болуңуз. Кээ бири түшүнбөй калдым деп жазып атыптыр. Эми кечирээк кошулуп калгандар да бизден. Балким. Ошондой 50-ге чыккан баланын баарынан жогу деп да жазыптыр. Кудай сактасын. Эми баягы көч бара түзүлөт. Жок, оңолот, эми жаңылыштык кеткендир да, ошо жаңылыштык кетет. Бирок билип алганы жакшы да, мындай болбош керек негизи. Бул орой, одоно болуп калган, көпчүлүктүн көзүнчө. Сизде калпак жокко дейт. Мен эми эле айтпадымбы, мен өзүм да уялам деп айттым. Өзүм да уялам. Бирок көп жерден калпак кийгенге аябай ынтызармын. Калпак кийишибиз керек. Бул жакта аябай суранып жазып атат да, ошо Айзөт Тилекмат деп. Агай өзү TikToктон эфир ачып кыргыздын салты жөнүндө айтса аябай жакшы болмок эле дейт да. Туура, мен мээм жетпейт го дейм. Ушундай нерсеге кошулуп алып, бир күнү уча жөнүндө, бир күнү куймулчак жөнүндө, бир күнү калпак жөнүндө, бир күнү эл жөнүндө, бир күнү тил жөнүндө айтып бергим келип жүрөт. Бирок эми мунуга ушундай бир программаны түзүп алыш керек дейт. Момундай телефондун ичине кирип аябай устакандаш керек дейт. Ошого акылым жете бербекен деп атам. Анткени азыркы туулган балдарыбызда баарыңар эле вундеркин болдуңар. Кудай билимиңерге, акыл эсиңерге мен аябай суктанам. Кыргыз жаңырыш керек. Акыл жагынан, алдыга умтулуу жагынан, көп нерсени билген жагынан умтулуш керек. Анан биз кичине эскирээк болуп калдыкпы? Кызыгуум бар. Мен жоопкерчилик алайын, аракет кылайын, кирейин. Буюрса салт жөнүндө айтып берейин, тил жөнүндө айтып берейин. Бул өтө туура сураныч болду окшойт менимче. Аябай эле жакшы. Анткени сиздин азыркы айтып берип аткан сөздөрүңүздү баалап, ушунун баардыгын тең элге жеткирсе деген жакшы тилеген айтып атат. Кабыл алдым. Убактыңызды бөлүп, ушул бир эле үй бүлө эмес болуш керек. Болгону бизге кайрылып чыккан ушундай эки кыздын суранычы боюнча ушундай кийинки жаштар эми 50-ге чыккан киши жаш эмес. Элдин ортосу деп коет го. Ошолор түшүнбөгөнүнө байланыштуу балким ошондой ичкүйдүлүк кылып, атабыздан биринчи ушундай чоң устуканды алып атабызга бербей койду деген мааниде таарынычтуу, кандай таарыныч болгонун билбейм, бирок ушуну суранычты кыргыздын салтын айтып берген ушундай инсандарды эфирге чакыргылачы, биз көрөлү, ошонун баардыгын тең ошо кийинки муунга жеткирип түшүндүрөлү деген сураныч менен атайын сизди да чакырдык. Нурмат, мындай кылалы, эми ал эки кыз тараптуу болуп атабыз да биз. Ушундай болгону бизге да аябай оор болду. Өзгөчө төрдө отурган атамдын теги кабагы салыңкы болуп калды, шабайы суз болду. Калган кишилер деле байкады. Биз кирерге жер таппай калдык. Теги учаны алып отурган бир тууганыбыз ата жакта карабай, ушул бир араз ташып кетпегилечи. Эми бу жерде баягы жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк дейт. Балким толкундануу болуп, билбестик кылып, же жанагындай факторду айттым. Атаңар сизге айтпаганы менен балким баласына айткандыр. Учаңды өзүң жей бер балам. Мен да алай уча жегем.
Мен жакты караба, алаксыба, мен таарынбайын балким айткандыр. Ошол бала менен атанын ортосундагы сөздү тигил эки кыз укпагандыр балким. Бул жакшы жумсалдоо болду. Ошондой кылып жумсалдап койбосо, бул мамиле деген өзү бир сөздөн эле бузулат да, бир сөз менен жамаса болот. Бир сөз менен ажыратып ише болот. Сөздүн күчү ушундай. Кээде тилден уу чыгат, кээде бал чыгат да. Ошон үчүн жана бир туугандарга айтайын. Агаңардан кетип калса, бир туугаңардан кетип калса да эми өткөн өттү, эми тамакта турган маселе жок, бирок сый урмат мындан кийин кайталанбаса, мындан кийин ушу билип алганыбыздын өзү жакшы, кийинки муундарга bir sabak bolo turgan, ülgü bolo turgan gana nerseni men bilgenimde ayttım, men görgönümdü, uqqanımdı ayttım. Anke men ululardın katarında жүрүп, ушундай нерсеси туура, ушул нерсе накта туура түз жолу деп айтканым ушул да. Ана бирок тууган арасында араз болбосун. Дагы бир жолу айтарым, жакшылыгыңар көп болсун, эмне жесеңер да аш болсун, бирок дагы бир жолу айтып коеюн. Уча деген бул Куданыкы. Туура. Бирок Куданын жанында бир тууган агасы отурса, агасын өткөрүп бериш керек. Атасы олтурса, атасын өткөрүп бериш керек. Муну билип алгыла. Туура. Туура. Урматтуу көрүүчүлөр, агайга биз дагы чын жүрөктөн рахматыбызды айтабыз. Эми бул бизде TikTok аркылуу дагы көптөгөн суроолор көбөйүп кетти окшойт. Анткени бизди көрүп аткан 1600 киши болуп кетти. Баракелде. Бардык көрүүчүлөргө мен дагы салам айтам, рахмат ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бардык баягы лайк деп коет го, лайк басып аткандардын баардыгына тең рахмат. Баарыңыздарга ден соолук, жакшы сөз болду. Атасынан баласы эч убакта бийликти, устуканды талашпаш керек. Баардыгын тең жеткирди. Баарыңыздарга чоң сабак болду окшойт. Ден соолукта болуңуздар, кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.